Саламатсыздар, урматтуу интернет колдонуучулары. Биз азыркы учурда Ош шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде турабыз. Сиздерге бүгүн курстарды айтып өтмөкчүбүз. Бул Кооператив көчөсү менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерде банк компаньон банкынын курстары боюнча айта турган болсок, доллар сатып алуу 91.00, ал эми сатуу 93дөн болуп атат. Евро 100, сатууда болсо 102.50 болду. Эми рубль боло турган болсо, рубль сатып алуу 850, ал эми сатууда 1.050дөн сатылып аткан учуру. Казак теңгеси өзүңүздөр билгендей 120 болду. Сатууда болсо 0.200дөн сатылып жатат. Эми башка жаңылыктарды дагы сиздерге көрсөтүп, ушул банк 5-6 банктарга барабыз. Курстар боюнча сиздерге дагы кеңири айтып өтөбүз. Биз менен болуп туруңуздар. Бүгүн 24 март, Ош шаарына дагы ушундай кар жаады түнү менен. Түнү менен жаап, ушундай ээрип аткан, азыр ээрип аткан учуру. Дыйкандарга, багбандарга сабыр тилейбиз, эми эмне дейбиз. Азыр өрүк, бадам, мисте гүлдөп аткан учуру болчу. Алар эми жамгырдын, кардын терс таасири дагы тиет. Азыр биз Оптима банкына келип калдык. Оптима банкында өзүңүздөр көрүп тургандай, сатып алуу доллар 91.00, сатууда 93.00. Ал эми евро 100, сатууда болсо 102. Рубль болсо бул жакта кымбатыраак экен, 910дон экен. Ал эми сатууда 1.050 экен. Казак теңгеси 130. Азыр биз Ош шаардык сотунун маңдайындагы Ленин көчөсү менен Кооператив көчөсүнүн кесилишиндеги Банк Азия. Мынакей чоңураак бул жагын көрсөтөйүн. 90.50 болуп калыптыр. Доллар сатып алууда 90.50, ал эми сатууда 92.50. Ал эми евро 100, сатууда 102.00. Бул жакта дагы рубль кымбатыраак экен, 910дон сатып алуу, ал эми сатууда 1.02, 0.200 деп койсок дагы болот, 0.20 деп койсок дагы болот. Ал эми казак теңгеси болсо 133дөн, сатууда 210дон. Мындайча айтканда кыйла кыймылдап калыптыр. Банктардагы курстар жакшы эле баратат. Рубль башка банктарда, мына банк компаньондо өзүңүздөр көрдүңүздөр, 0.850дөн болсо, бул жакта 900 дагы эмес, 910 экен туугандар. Эми 90.50 экен. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, Банк Азияда доллар кыйла түшүптүр, 90.50 экен. Башка банктардын курсу боюнча 91 болуп аткан. Доллар түшүп атат ушинтип. 106га чейин чыгып кетти эле. Өзүңүздөр көрдүңүздөр го. Эми болсо мына ушундай аз-аздан акырындап түшүп келатат. Эми мен сиздерге азыр дагы бир банктын курсуну көрсөтөйүн. Ал дагы бир чоң уласын жайган, Ош шаарында, Кыргызстанда авторитеттүү кредит боюнча эң алдыңкы сапта турган Финка банк. Финка банкындагы курстарын көрсөтөйүн сиздерге. Мына жетип калдык. Жетип калып эле ушундай таттайлычы. Кана сиздерге жакшы эле көрүнүп атабы? Мага сонун көрүнүп атат. Сатып алуу доллар 90.50, сатууда 92.50, евро 99.50. Евро бул жакта арзан экен да. Сатууда 101.50. Рубль дагы арзан экен.
0.85 деп койсок дагы болот. 0.850ден экен. Сатууда 1.050ден сатылып атат. Казак теңгеси 110, сатууда 210дон экен. Мына Финкобанкта рубль арзан экен. Мына ушундай туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, курстар жанданып калыптыр, доллар түшүп, рубль акырындап көтөрүлүп келатат. Бизге дагы мына ушундай карлар жаады башка. Башка тоолуу райондорго бир карыш 20 сантиметр, 25-30 сантиметр жаап койсо керек. Кышында жаабаган, эми жазга чыгып жааганы бир кызыктай эле болуп атат. Эми Кудайдын бергени, жааса жаасын. Жамгырды эзип атат. Мен билгенден мына эртең жума күн болобу? Ошондо толук 15 күн жааган болот. Эртең дагы жамгыр жааса, толук 2 жума, 1 күн дагы токтобой жамгыр жааган. Жамгырдын жааганы жакшы, жер сууга моокул мунганат. Түшүмдү жакшы берет. Biz bunu ушинтип Ошмунун жанынан баратабыз. Мындай. Ошмуну сагынгандар үчүн тарып коелу. Мына ушундай дагы кызыктуу жаңылыктарды киргизип турганга аракет кылабыз. Биз эми жаңадан эле баштап атканда ушундай болуп атат. Көп нерседен жаңылабыз. Кайра түзөнөбүз дегендей сунуш пикирлер болсо жазып туруңуздар.